Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бош убакытты бош өткөрбө. Убакыттын бош өткөнү өмүрүңдүн бошко кеткени. Макал. Адам баласы кайдыгерлиги менен унутчаактыгынын айынан көп жасаган каталарынын бири убакытты ысырап кылуу. Жашоо Алла Тааланын ар бир жаратылыш ээсине бир рет колдонуу үчүн гана берген жана белгилүү бир убакыт менен чектелген баалуу неематы. Ошондуктан анын баркына тете амалдарга арноо керек. Технология жашообуздан кеңири орун алган ушул заманда бош убактыбыз кыйла арткандыктан исламдын бул жааттагы акыл кеңештеринин, багыт нускаларынын мааниси дагы арта түшкөндөй. Жалган дүйнөнүн лаззатына берилген адамзаттын жан рахатынан айрылуусу бош убакыттарын кандай өткөргөнүнө байланыштуу чыга келеринде талаш жок. Себеби колу бош киши тез арада өзүнүн пайдалуу жумуш таба калбаса, санаага батып, убайымга түшө баштайт да. Ушундан арылуу үчүн зыяндуу иштерге кирип, оюн зоокко берилип кетет. Оюн зоок болсо, кишини аз-аздан бузукулукка жетелейт. Ошондуктан санаа, кайгы бузукулукка жол ачуучу болуп саналат. Андай болсо, динибиздин бул маселе тегерегинде да адамзатка айтчу кеби бар экени талашсыз. Бош убакыт түшүнүгү. Исламда убакытты бош өткөрүү деген түшүнүк жок. Куран аяттарында да, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде да убакытты бош өткөрбөө керектигини буйрулган. Инширрах сүрөсүндө ар бир кыйынчылык менен кошо жеңилдик бар экендиги айтылат. Анын артынан андай болсо бир ишти бүтүргөн соң дароо башка ишке кириш деп буйрук берилет. Мындайча айтканда, бир милдеттен, бир кулчулуктан, бир жумуштан бошоп, кыйынчылыктан кийин жеңилдикке жеткенде иш бүттү деген ойдо болуп, керилип жатып калбай, кайрадан төр төгүп эмгек кылып, башка кулчулукка, башка ишке кириш, кызмат кыл. Парыз амалдардын ордуна нафил кулчулукка көңүл бур. Намазды аяктасаң, дуба кылууну башта. Ошону менен кыйындыктын артынан келе турган жеңилдиктер арта түшсүн жана ар дайым көп шүгүр кылуучулардан бол. Текке кеткен өмүр, аптапта күйгөн көмүр. Макал. Аятта бизге бир иштен башка ишке өтүү аркылуу дем алуу керектиги көрсөтүлгөн. Муну жумуш жасоо аркылуу дем алуу деп атоого болот. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам момундар үчүн аптанын майрам күнү катары сыпатталган жума күнү тууралуу айтылган аятта бош убакытты кандай өткөрүү керектиги тууралуу мындай маанилүү көп айтылган. О иман келтиргендер, жума күнү азан айтылып, намазга чакырылганда дароо купта угуп, намаз окуу аркылуу Алланы зикир кылууга шашылгыла. Чарба ишиңер менен соода сатыкты жыйыштыра тургула. Билсеңер, бул өзүңөр үчүн алда канча кайрылуу болмок. Намаз окулган соң жер бетине тарагыла да, адал кесип менен Алланын чексиз шарапатынан ырыскыңарды издегиле. Бул аятка көңүл бура турган болсок, майрам күнгө байланыштуу эки маанилүү жагдайдын айтылганын көрө алабыз. Биринчиси, жумуштарды толугу менен бир күн бою таштап салуу эмес, бир гана намаз убагында токтото туруу. Экинчиси, намаздан кийин жер бетине тарап, Алланын чексиз шарапатынан ырыскы издөө. Тагыраак айтканда, сатуучу соодасына, аалым илимине, шакирт сабагына кайтып, максатына жетүү жолунда тер төгүп, Алладан ишинин натыйжалуу болушун сурайт. Бир гана бош убакыт өткөзбөө керек. Аятта Алла Таала өзү айткандай, жума күнү болгонуна карабай, адал эмгек менен ырыскы издеп, кайра тиричилик жолуна түшүүгө уруксат берилген. Ушундан улам мечитте жашап, жалаң ибадат кылуу менен өмүр сүргөн сахабалардагы Алла элчисинин сүннөтүн аткаруу үчүн жума намазынан кийин базарды карай бет алып,
Ал жерде бир аз убакыт болгон соң кайра мечитке келчү болгон. Адамзаттын асылы, устаты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан бош отурчу эмес. Айша энебиз разияллаху анху бул тууралуу үйдө колу бош отурганы эч качан көргөн эмесмин деген. Эстүү менен ишмерге 7 күндүн баары баа. Макал. Андай болсо, мусулман баласы жөөттөр менен христиандардай аптасына бир күндү толугу менен бош өткөрүүдөн же майрамдоодон улак болуусу зарыл. Жөөттөрдүн ыйык китептеринде ишемби күнү жумуш жасоого тыюу салынганы айтылган. Себеби алардын ишеними боюнча Алла Таала көк менен жерди 6 күндө жараткандан кийин чарчап чалыгып, биз Алланы мындай кемчиликтен арулайбыз. 7-чи күнү тагыраак айтканда ишемби күнү дем алган. Ошондуктан ал күнү жумуш иштөөнү арам деп санашат. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистерде кишилерди бош убакыт менен ден соолугунун кадырын билүүгө үндөйт. Имам Бухари риваят кылган бир хадисте мындай деп айтылат: адамдардын көбү кадырын билбей турган 2 неемат бар. Алар ден соолук менен бош убакыт. Дагы бир хадисте мындай деп айтылат: 5 нерседен мурун 5 нерсенин кадырын бил. Өлбөй туруп тирүүлүктүн, оорубай туруп ден соолуктун, картайбай туруп жаштыктын, жакырланбай туруп байлыктын, жумуш көбөйө электе бош убакыттын кадырын бил. Бул кеңештердин бардыгы убакытты бош өткөзбөй, колдон келишинче жемиштүү пайдалануу үчүн айтылганын көрө алабыз. Ушундай эскертүүлөрдөн сабак алган аалымдардын бири Алла Тааланын пендени жакшы көрбөөсүнүн бир белгиси анын убактын бекер өткөрүүгө жол берүүсү деп айткан. Алла андай кишилерди эң баалуу неематтардан кур калтырган. Кыямат күнү эң оор эсеп бош убакыттын эсеби. Муавия ибн Курра. Адам баласы дайыма кайрылуу иштер менен алпурушуп, бош убактысын калтырбай, ошонусу аркылуу нафси менен шайтанга эч мүмкүндүк бербөөсү керек. Бош отурган киши пайдасыз куру кептерге кире баштайт. Ошентип курулай калжаңдоо менен өзүнө да, өзгөлөргө да зыян тийгизет. Ушундан улам Азирети Умар разияллаху анху уулдарына мындай деп эскертүү берген: таң атаары менен баарың туш келди тарап, ар кимиң өзүңө жумуш тап. Бир жерге чогулуп олтурбагыла. Анткени бир жерге жыйналып алсаңар, бири-бириңер менен келише албай, араңардан нараазычылык чыгабы деп корком. Курсактын токтугу, жумуштун жоктугу азгырат адам баласын деп Абай атабыз айткандай, кишинин бош отурганын шайтан үчүн табылгыс мүмкүндүк. Ал дароо бош отурган кишинин оюна ар түрдүү жамандык салып азгыра баштайт, күнөөгө түртөт. Ошол себептүү мусулмандын өмүрүндө бош убактысы болбошу керек. Китебине үңүлгөн бала, эгин оруу менен алпурушкан дыйкан, колу ийнедеги тигүүчү, ашканада тамак жасап аткан аял жамандык ойлоого убакыт таппайт. Ахмад Яссави. Шайтан адам баласындагы боштуктун ордун толтурат. Ал эми пенде кандайдыр бир жумуш менен алпурушкан убакта бошобой калгандыктан шайтандын ага жол табышы кыйындайт. Ушундайча жумушу көп кишинин жамандык ойлоого да буйдамы келбейт. Жамандык ойлобогондуктан жамандык жасоодон да оолак болот. Бир хадисте убакытты бош өткөрүү же эч пайдасы жок иштер менен алпурушуу шайтандын адам баласын тобо кылдырбоо үчүн тапкан айласы экени айтылат. Алла Таалам Адам алейхиссаламды жаратып, периштелер менен Азазилге ага сажда кылууну буйруйт. Ошондо Азазил жүзү каралык кылып, адамга сажда кылбай, бейиштен куулуп баратып: "О Раббим, сенин кудретиңе ант берип айтам. Адам баласынын көөдөнүндө жаны турганда азгырганым азгырган" дейт. Аллах Таала: наалаты, кудретим менен укугума ант берем. Эгер пенделерим тобо кылып истигфар айтса, күнөөлөрүн кечирем дейт. Аллах Таала Куранда күнөөлөрдү Алладан башка ким кечирет? Ошондой эле алар момундар кылган кылыктарын билип көргөзүшпөйт деген. Ушул аят түшкөндө Иблис каргыш тийгир жоокерлерин болушунча өкүрүп бакырып чакырган экен. Өзү алай дүлөй түшүп, бети башына топурак чачып боздойт. Көл дебей, чөл дебей бардык жердеги кызматкерлерин чогултуп келип: башчыбыз, улугубуз, сага эмне болду?" деп сурайт. Шайтандын алаты: "Курандын бир аяты түштү. Эми адам баласынын бирөөсүнө да кесепетибиз тийбес болду" деп буркурайт. Кызматкерлери: "Ал кандай аят экен?" деп сураганда, шайтан жогорудагы аятты окуп берет. Ачык айтканда, бул аяттын мааниси момундар жасаган ишин мойнуна алып, Аллага ар дайым истигфар айтып,
тообосун кылып, текеберлик кылбай, өзүн төмөн санап, ибадаттарынын кабыл болушун Алладан сурап жүрөт деген сөз деп түшүндүрөт. Кызматкерлери: андай болсо биз аларга пайдасы жок, соопсуз иштерди көрсөтөбүз. Ошондо алар өздөрүн туура жолдобуз деп ойлоп, тообо кылбай, истигфар айтпай жүрө берет дешти. Каргыш тийгир. Шайтан мунуңар дурус экен деп көңүлү жай алып кубанып калат. Эгер эки ийниңе олтуруп алып, амалдарыңды жазып олтурган периштелерге кагаз сатып берүүгө милдеттендирилгениңде, азыраак кагаз сатып алуу үчүн аз сүйлөп калат элеңер. Абу Али Даххак. Ортодогу бош убакыттарды жемиштүү өткөрүү. Алымдардын Асыр сүрөсүнө байланыштуу түшүндүрмөлөрүнөн убакытты мерчемдөөдө эң пайдалуу ишти тандоо зарылдыгын, ар дайым эң пайдалуусун издөөгө аракет кылуунун маанилүүлүгүн көрө алабыз. Бул бош убактыбызды мерчемдөөдө маанилүү каадага айланууга тийиш. Коомдук унааны күтүп атканда, же кезекте турганда, жолдо баратканда, дасторкон даярдалып атканда, сыртка чыгып серүүндөп жүргөндө, же кимдир бирөөнү күтүп атканда 5 мүнөттүк убактыбыз болору анык. Алардын бардыгын кошкондо бир күндүн өзүндө эле бир канча убакытка жетип калат. Жашообуздун ар бир ирмеми үчүн эсеп бергенибизден улам, убакытты мерчемдегенде ушундай арадагы бош убакыттарды да колдон келишинче жемиштүү пайдаланып калууну ойлонуштуруубуз кажет. Дайыма ала жүрө алгыдай чакан китептерди окуу, жаттоого боло турган дубаларды, зикирлерди айтуу, Алланын кудурети менен жаратылыштын хикматтары тууралуу ой жүгүртүү сыяктуу пайдалуу иштер менен алып урушууга алдын ала даярдануубуз зарыл. Бул бош убакыттарда кандай иштер менен алек болуу керектигин ар бир киши өзү тандап алса болот. Эң негизгиси, ошол арадагы бош убакыттарды да мерчемдеп, жемиштүү пайдалануунун маанилүүлүгүн түшүнүп даярдана жүрөбүз. Ортодогу бош убакыттарды мерчемдөөнүн маанилүүлүгү менен натыйжасына төмөндөгү окуя эң сонун мисал болуп бере алат. Бир күнү устат сыныпка кирип, окуучуларын бир сыйра карап өткөн соң, бүгүн биз убакытты мерчемдөө тууралуу тажрыйба жүргүзөбүз деди. Андан кийин шкафтан чоң банка алып чыгып, столго коюп, ага чоңдугу муштумдай келген таштарды батышынча салды. Банканы толтургандан кийин окуучуларына карап, банка толдубу деп сурады. Ооба деп жооп берди окуучулар бир ооздон. Текшерип көрөлү деди устат. Анан столдун алдында буурчактай майда таштарды алып чыгып, банкага сала баштады. Банканы улам чайкап, ары-бери кыйшайтып олтуруп, чоң таштардын арасына бир далай майда таштарды киргизип жиберди. Кана, эми толдубу деп сурады ал. Менимче толо элек окшойт деп жооп кайтарды окуучулардын бирөөсү. Туура айтасың деди устат. Анан столдун астына бир челек кум алып чыгып, банкага сала баштады. Кумду да таштардын арасына киргизип олтуруп, оозуна чейин толтурду. Жанагы биринчи кирген таштар көрүнбөй калды. Кандай дейсиңер? Могу банкага дагы бир нерсе батабы? Шакирттери ар кандай божомолдорду, ар кандай сунуштарды айтышты. Устат жакшы деп күлүмсүрөдү да банкага суу куя баштады. Кумдун арасына кирип, оозуна жеткенге чейин бир топ суу куюлду. Мына эми даана толду деди окуучулар. Андай болсо бул тажрыйбанын мааниси кандай деп сурады устат. Дым этпей калган шакирттерине бир сыйра көз чаптырып чыкты да түшүндүрүп баштады. Эгер мерчем түзүүнү жакшылап үйрөнсөк, иштердин маанисине жараша кезеги менен аткарсак, кыска убакыттын ичинде өтө көп иштерди жасай алат элек. Мисалы, бул жердеги чоң таштар эң биринчи маани берилип, убакыт бөлүнө турган маанилүү иштер. Эгер биз тескерисинче кылып, банканы алгач кум менен толтуруп алгандыгыбызда, башка таштар батпай калмак. Анын сыңарындай маанилүү иштерге убакыт тартыштыгы жаралмак. Адам баласынын өмүрү дагы ушуга окшош. Дал ушул мисалдагыдай. Эң алгач орчундуу иштерибиздин арасында да бош убакыттар болуп турат. Мисалы, бир ишти бүтүрүп, экинчисин баштаардын алдындагы күтүү, дем алуу убактары. Акылдуу киши убакыттын тыкыр мерчемдөө аркылуу ар бир ирмемин жемиштүү пайдалана алат. Мисалдагы таш кумга толгон банкага куюлган сууну ниет иретинде эсептейли. Убакытты жемиштүү пайдаланууда алгач асыл ниет менен, андан кийинки жакшы аракет биздин бир күн ичиндеги ар бир мүнөтүбүздүн пайдалуу өтүшүнө өбөлгө түзөт. Ушундай жакшы ниетти туу туткан жан жумуш столунан туруп, тыныгууга баратканда зикир айтып жүрө алат. Бут кийимин кээрде, жолдо кетип баратканда, унаа күтүп турганда, унаада баратканда жана башка учурлардын баардыгында
убакыттын жемиштүү өткөзүүгө мүмкүндүк таба алат. Ушундайча ар бир учурубузду мейли ал мисалдагы чоң таштардай узун убакыт болсун же кум мисалындай кыска гана ирмен болсун, мерчемдөө аркылуу жемиштүү өткөзө алабыз. Негизи убакытты мерчемдөөдө ушул жагдайды назарга тутуп, күнүмдүк адатыбызга айландырып, бош убакыт өткөзбөөгө аракет кылуубуз зарыл. Жолдогу бош убакыттар. Узак жолго чыкканда же жол тыгындарында турганда дайыны жок чыдамсызданып, шашмалап, өзгөртүүгө мүмкүн болбой турган ишке жулунганча, ошол убакытты акылдуулук менен жемиштүү өткөрүүгө аракет кылыңыз. Аудио китептер, ар кандай сабактар тууралуу тасмалар, Куран баяндарын угуп, китеп же журнал окуп, кишинин эркинен тыш өтүп бараткан убакытты колдонуп калууга болот. Эгер узак сапарга чыккан киши жол бою пайдалуу иштер менен алып урушса, ал көздөгөн жерине жетип эле тим болбой, убакытты 2 эсе жемиштүү пайдаланган болот. А эгер тек гана терезеге термелип, зээригип, эсине отурса, өтүп жаткан ар бир учур менен жолдун ар бир чакырымынын кыйынчылыгын сезүүгө туура келет. Коллин Уилсон. Жолдо жасап коюуга боло турган иштер. Китеп окуңуз же аудио китеп угуңуз. Жолдо унаада окуганга боло тургандай чакан китеп сала жүрүңүз. Болбосо, азыркы учурда китептин электрондук нускасын телефондо эле окууга болот. Экинчи, керектүү кишилерге телефон чалып, курбакаңызды жеп алыңыз. Үчүнчү, тил үйрөнүңүз. Кичинекей кагаздарга жаңы сөздөрдү жазып алып, жолдун катар жаттап барыңыз. Төртүнчү, кагаз же китеп кароого мүмкүндүк болбогудай болсо, тилиңиз зикирде болсун. Натыйжасыз көрүнгөн убакыттын өзү маанилүү. Билгенге убакыт зор мүмкүнчүлүк. Пенде ар бир мүмкүнчүлүктү дал убагында пайдаланып калбаса, кылычын ташка чаап калары анык. Себеби биз үчүн пайдасыз көрүнгөн убакыттын өзү өтө маанилүү жана көп нерсеге жарай ала тургандай болот. Убакыт адамзат менен эсептешпейт, а убакыт менен эсептешкен адашпайт деп эл ичинде айтыла жүргөн кепти төмөнкү сөздө даана байкатып турат. 1 жылдын кадырын билем десең, классынан көчпөй калган окуучудан сура. 1 айдын кадырын билем десең, 8 айында төрөп койгон энеден сура. 1 аптанын кадырын билем десең, жумалык газета чыгарган редактордон сура. 1 сааттын кадырын билем десең, бири-бирин ашыга күткөн ашыктардан сура. 1 мүнөттүн кадырын билем десең, поездинен калып калган жолоочудан сура. 1 секундтун кадырын билем десең, кырсыктын алдын ала албай калган айдоочудан сура. 1 миллисекундтун кадырын билем десең, дүйнөлүк жарышта күмүш медаль тагынган жөө күлүктөн сура. 1 мүнөт деп терс караба. 1 мүнөттүн ичинде Фатиха сүрөсүн 5 жолу окуй аласың жана ушул үчүн сага 7000 сооп жазылат. Ыхлас сүрөсүн 15 жолу окуй аласың. Аны менен Курандын 5 жолу окуп чыккандай сооп аласың. Субханаллахи ва бихамдихи зикирин 100 жолу айта аласың. Мындан күнүмдүк күнөөлөрүң кечирилет. Ла хаула ва ла куввата илла биллах зикирин 40тан ашык кайталай аласың. Бул бейиштин байлыктарынын бири. Астагфируллах деп 100 жолу айта аласың. Тагыраак айтканда, Алладан күнөөлөрүңдүн кечирүүсүн сурайсың. Истигфар айтуу күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө, дубанын кабыл болуусуна, бейишке кирүүгө, күч-кубаттуу болууга, жамандыктын алдын алууга, жашооңдун жакшыруусуна себепкер болот. Алла элчисине саллаллаху алейхи вассаламга 20 ирет салават айтууга болот. Бир салават айтканга 10 жакшылык берилип, 10 күнөөсү кечирилип, даражасы 10го көтөрүлөт. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим зикирин 50 жолу айтууга болот. Бул эки сөз тилге жеңил, Аллага жагымдуу, акыретте таразада оор болот. Ла иллаха иллаллах деп 100 жолу айтууга болот. Бул сөздөрдүн эң улуусу Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла иллаха иллаллаху аллаху акбар деп 25 жолу айтууга болот. Булар Алланын алдындагы эң улук 4 зикир. 1 мүнөт ичинде алаканыңды жайып, Алладан муктаждыгыңды сурап дуа кыла аласың. Убакытты өткөрбөө керек. Аны инвестициялоо зарыл. Стивен Кови. Ислам жана убакыт. Асырга убакытка ант. Чындыгында адам баласы жашоосу өтүп бараткан жагынан жоготууда. Асыр сүрөсү 1-2 аяттар.
Бүгүнкү мусулмандардын көбү убакытка кайдыгер карап калганын көрүүгө болот. Чындыгында алгачкы мусулмандар динибиздин негизги булактарында келген убакыттын маанилүүлүгүн көрсөткөн маалыматтарды толук карманып, өтө чоң жоопкерчилик менен карашкан. Ислам ааламынын алгачкы тарыхчыларынын бири Табаринин Тарихул Умам вал Мүлкү аттуу айтылуу китебинде ал куллу физ заман ма хуа убакыттын эмне экенине түшүндүрмө темасында 80 беттик бөлүм арналып, убакытка тиешелүү иликтөөлөр жүргүзүлгөнүн көңүл бурдура турган жагдай. Кур'аны Каримде убакыт маселесине назарыбызды буруу үчүн убакытты түшүндүрө турган жана ишке сала турган жагдайлар алгачкы беттеринен акыркы беттерине чейин байма-бай кездешет. Арасынан ар түрдүү убакытка ант кылынган аяттарды да көрүүгө болот. Ушул темадагы аяттар менен хадистерди караштыра келгенде момундай маселе турганы байкалат. Динибиздин негизги эки булагы жылдык, айлык, апталык, ал тургай күнүмдүк жашообузду мерчемдөөгө байланыштуу көптөгөн жагдайларды чебер баяндайт. Күнүнө окуу милдет кылынган 5 убакыт намаздын өзү убактыбызды мерчемдөөнү максат кылууда. Андай болсо, диндин буйруктарынын көбү адам баласына убакытты колдон келишинче жемиштүү пайдаланууну үйрөтүп, ал эмес негизги максаты да ошондой боло тургандай. Кур'аны Каримде убакыт түшүнүгү ар түрдүү сөздөр жана сөз тизмектери аркылуу айтылат. Кыргыз тилиндеги убакыт деген сөздүн өзү деле араб тилинен алынганы маалым. Бул сөздүн араб тилиндеги мааниси бир жумуш үчүн белгиленген мөөнөттүн аягы дегенди билдирет. Тагыраак айтканда, белгилүү жана чектелүү мөөнөттү туюнтат. Кур'анда бул сөздү колдонуу менен кишинин жашоо тирилигине сөздүн тажрыйбалык жагы менен күнүмдүк колдонуудагы мааниси терең экенин көрсөтөт. Кишинин күнүмдүк тирилигинде убакыттын мааниси арткан сайын убакытка байланыштуу колдонулган башка сөздөрдүн саны да арта түшөт. Башка маанилери менен катар, убакыт маанисине келе турган асыр сөзү Кур'анда бир ирет. Ааламдын башталышынан аягына чейинки мөөнөттү камтыган дахыр сөзү 2 ирет. Белгисиз жана узак убакыт маанисине келген хукуп, ахкап сөздөрү 2 ирет. Бири-биринен жакын убакыт билдирген карын, курун сөздөрү 20 ирет кездешет. Бул аталган акыркы сөз тек гана өткөн доорлорду сыпаттоо үчүн колдонулган. Чектелүү мөөнөттү билдирген убакыт тамырынан 13 түрдүү сөз чыгып келет. Убакыт сөзүнөн кийин саат сөзүнө көп орун берилген. 48 ирет кездеше турган бул сөз убакыттын бир бөлүгү маанисине келет. 40 жерде кыяматты билдирген, 8 жерде убакыт жана чектелүү мөөнөт маанилерине колдонулган. Убакыттын андан да аз гана учурун билдирген ан сөзү көптүк түрдө ана болуп 3 жерде кездешет. Андан да кыска убакытты билдирген лахмул басар көз ачып жумгунча түркүмү 2 жерде өтөт. 35 ирет жолуга турган хин сөзү бир нерсенин пайда болгон кези дегенди билдирет. Адабият түбөлүктүү маанисиндеги сөздөр абат катары 28 ирет. Хулт тамырынан 87 ирет жана самарт тамырынан 2 ирет. 117 жолу кездешет. Мунун көп кездешүүсү адам үчүн маанилүүлүгүнөн болоорун көрө алабыз. Себеби Кур'аны Каримдин негизги темаларынын бири акыреттеги түбөлүк жашоо экени белгилүү. Түбөлүктүүлүктү эске салган сөздөрдүн кеңири кездешүүсү табигый жагдай, ал тургай зарылдык десе да болот. Убакыт сөзүнүн синонимдери дегенге болгудай жана кээде белгилүү, кээде белгисиз мөөнөттү билдирген сөздөр менен катар, саны жагынан алардан алда канча көп жыл, ай, күн, түн, күндүз сыяктуу узактыгы чектелүү, башы менен аягы бар жана кишинин өмүрү менен тыгыз байланыштуу ар түрдүү убакыт өлчөмдөрүн билдирген сөздөр кездешет. Алардын кайсынысы адам баласы үчүн маанилүү болсо, ошол сөз көп колдонулгандыгын көрүүгө болот. Байкаганыбыздай, Кур'анда эң көп яум, күн сөзү кездешет. Кур'аны Каримде убакытты эске салган сөздөр өтө көп. Мындай сөздөрдү Кур'андын ар бир парасынан кездештирүүгө болот жана ар бир парада кездешкен сөздөрдүн арасында сан жагынан кеп кылаарлык айырма жок деп да айта алабыз. Кур'анда айтылган убакыттар: доор, асыр 3 жолу, кылым 21, жыл 30, ай 21, күн 475, түн 117, күндүз 106, саат 48, хин 35, абат 117,
Құранда аталған уақыт түрлері. Жоғарыда айтылғандай, Құранда ең көп күн сөзі кездешет жана уақыт түшігінен алыс болған Алла Тааланын назарында да күндүн бар екені айтылып өтөт. Раббиңердин алдындағы бір күн силердин эсебиңер боюнча 1000 жыл сыяктуу. Ушундайча сапаты менен узактыгында өтө чоң айырмачылык болсо да, Алланын назарында да илахи күн бар экенине көңүлүбүздү бурууда. Илахи күндүн барлыгынын так айтылышы илахи жыл менен илахи жыл санактында барлыгын туюнтуп тургандай. Курандагы бул ишарат бизге жыл санак маселесинин маанилүүлүгүн түшүнүүгө көмөкчү болмок. Бул тууралуу аяттар көп кездешет жана даана жазылган. Жогоруда дагы аталып өткөндөй, өткөн доорлорду билдирген карын, курун, кылым, кылымдар сөздөрү 20 жерде кездешүүсү менен бирге 21 жерде ай, шахыр сөзү, 30 жерде жыл сөзү жана хижаж жана хулайын сөздөрү аркылуу өтөт. Секундтар, мүнөттөр, сааттар, күндөр, айлар, мезгилдер, жылдар жана кылымдардан турган убакыттын бир калыпта айлануусу бул аламдын өтө билимдүү жаратуучу тарабынан жаратылганын далилдесе керек. Төмөндөгү аятта бир жылда 12 айдын болгондугу айтылып, камари айга жараша жыл сынагы негизине айлануу зарылдыгы эскертилүүдө. Алланын асмандар менен жерди жараткан күнүн жазган өкүмү, орноткон мыйзамы боюнча айлардын саны 12, алардын 4-өө арам айлар. Мына эң туура өкүм жана кынтыксыз түзүм эсеп ушул. Демек бул айларда башкача айтканда касиеттүү айларды урматтабай же анын ордун алмаштыруу аркылуу өзүңөр кыянаттык кылбагыла. Ал эми төмөнкү аятта жыл санакта камари эсепти колдонушубуз зарыл экендиги так буйрулууда. О Мухаммед, алар сенден жаңы тууган айлар тууралуу сурашат. Суроочуларга алар адамдарга убакытты, аны менен бирге ажылыктын убакытын көрсөтөт деп айт. Дини жөрөлгөлөрдө Курандагы жыл сынак өзгөртүлбөөсү зарыл. Жогоруда айтылган аятты камари жыл сынакка негизделген жылнаама колдонуу керектигин көрсөтүү маанисинде гана эмес, башка түрдүү жыл санак пайдаланууга салынган тыюу иретинде да түшүнүүгө болот. Аяттагы бул айларда өзүңөр кыянаттык кылбагыла деген сүйлөмдүн тереңинде касиеттүү айлар тууралуу, аларды урматтабай же ордун алмаштыруу аркылуу өзүңөр кыянаттык кылбагыла деп түшүнүүгө да болот. Натыйжада аяттын маанисинен жок эле дегенде диний маселелерде башка жыл сынак колдонууга тыюу салынганын байкай алабыз. Демек андай өзгөртүү кишинин өзүнө жасаган жамандык иретинде сыпатталат. Дагы бир аятта наси деп аталып, камари жыл санакка баш ийбей, караңгылык доорунда калган диний маселелер боюнча айлардын катарын орноштуруу адатын колдонууга тыюу салып, андайды капырлыктагы чектен чыгуу деп сүрөттөгөн. Наси тагыраак айтканда касиеттүү айларды кийинкиге калтыруу адаты капырчылыкта чектен чыгуу, андан башка эч нерсе эмес. Капырлык кылгандар ушундай иштери менен адашуунун артынан адашууда. Ошентип алар Алланын күн кууну, согушууну арам кылган касиеттүү айларынын санын толтуруп, Алланын арам кылганын өздөрүнө адал кылып алуу үчүн касиеттүү айлардын бирөөсүн бир жылга катардагы айга келтирсе, кийинки жылы кайрадан касиеттүү айга келтирет. Алардын мындай акмак кылыктары шайтан аркылуу көркөмдөлүп, өздөрүнө ошондой сонун иштей көрсөтүлөт. Алар андай капырлыкка жабышкан капыр коомду эч качан туура жолго салбайт. Ошондуктан диний буйруктарды орундоодо башка жыл сынак колдонууга Куранда тыюу салынган. Бир айдын учурларга бөлүнүүсү. Убакыт түшүнүгүнүн калыптанышы менен бүткүл жашоого тең мааниси бар иштерди өз убагында жакшылап аткара алуу үчүн жылдан айларга гана бөлүнүүсүн жеткиликсиз болот. Демек, ал дагы бир канча учурларга бөлүнүүсү зарыл. Араб тилиндеги апта деген маанини билдирген успук сөзү Кур'ан-ы Каримде кездешпейт. Бир гана ишемби маанисине келген сабыт сөзү 7 рет айтылат. Бул сөз бардык жерде жөөттөрдү сыпаттаган асхабу сабыт, ишемби күндүн эли катары жазылган. Сабыт өзү араб тилине ибрани тилинен келгенин жана 7 күндүк убакыт, тагыраак айтканда бир апта маанисине келгенин аалымдар айтып өткөн. Мусулмандар караңгылык доорундагы аруба сөзүнүн орду катары киргизген жана апта маанисинде колдонулган жума сөзү Куранда бир аптада бир рет окулуусу парз кылынган жума намазын буйруган аятта бир жолу кездешет. Ошентип Кур'ан-ы Карим
тарыхта өткөн бардык маданияттарда орун алган 7 күндүк апта түзүмүн дагы айтып өткөнүн көрө алабыз. Себеби жума күнү ошол кездин туруктуу жыл санагында да 7 күндө бир ирет келет. Бир күндүк убакытты учурларга бөлүү. Кур'аны Каримде убакытка көңүлүбүздү бурганда эң көп маани берилген күндүзгү убакыт. Мунун эки түрдүү жолун көрүүгө болот. Биринчи, күн маанисине келген яум сөзү эң көп кайталанат. Бул сөз ар түркүн абалда жекече, экилик, көптүк, белгилүү, белгисиз 475 ирет кездешет. Экинчи, бир күндүн өзү түн жана күн болуп эки бөлүккө, андан соң алардын ар бири бир нече бөлүктөргө бөлүнүп, майда баратына чейин айтылып өтөт. Бул бөлүмдөр көп жолдан кайталанып, бир күндүн ар түрлүү учурлары менен алардын мааниси тууралуу түшүнүк калыптанып, көңүлүбүздү бурууда. Алла Тааланын эртең мененки акысы бар. Алар кечинде кабыл алынбайт, жана кечки акылары бар. Алар эртең менен кабылданбайт. Парыз кулчулуктар орундалбай туруп, кошумча амалдар кабыл алынбайт. Абу Бакирдин Умарга айткан сөздү. Араб тилиндеги лайл түн сөзү күн баткандан баштап таң алдындагы экинчи таң аткан учурга чейинки кезди билдирет. Ал эми башка убакыттын бардыгы нахар күндүз деп аталат. Күндүз менен анын учурлары. Күндүн жарымы саналган күндүз нахар сөзү 57. Экинчи жарымы болгон түн лайл сөзү 92 ирет айтылат. Күндүз менен түн сөздөрүнүн кайталануу санына караганда айырмачылык көп болуп көрүнгөнү менен, күндүздүн учурларын сыпаттаган сөздөрдү кошо эсептегенде ортодогу айырмачылык азая түшөт. Аларды да бир-бирден атап өтсөк. Күндүздүн алгачкы учуру саналган таң убакытты билдирген субх сөзү 7 жолу, гуду 15 жолу, букра сөзү 9 жолу жана фажр сөзү 6 жолу кездешет. Күндүздүн башка дагы учурларын билдирген духа шашке сөзү 6 жолу, тулуш шамс күндүн чыгышы сөз тизмеги 2 жолу, захира чак түш сөзү 1 жолу, фалак таң сөзү 1 жолу, тарафи нахр күндүздүн экинчи чеги сөз тизмеги 1 жолу, атрафун нахр күндүзгү убакыттын айланасы сөз тизмеги 1 жолу, дулукуш шамс күн батууга таяган кез сөз тизмеги 1 жолу кайталанат. Булардын баарын кошкондо 50 болот. 57 жолу кездешкен нахр сөзүн кошуп эсептегенде күндүзгү убакытка байланыштуу сөздөрдүн жалпы саны 107 болот. Түн жана анын учурлары. Түн дегенибиз күн баткандан баштап таң аткандын алдындагы экинчи таңга чейинки учур экенин жогоруда айтып өттүк. Жалпы 1 жыл бою эсептегенде түндүн убакыты күндүн жартысына тең болот. Ошондуктан түнкү убакытка да кайдыгер карабай, колдон келишинче жемиштүү өткөзүү үчүн анда маанисин түшүнүүгө аракет кылып окуп билип, иликтөөлөр жүргүзүп, иретке келтирүү зарыл. Кур'аны Каримде күндүз сыяктуу эле түндү да бир канча учурларга бөлүп карайт. Алардын ар бири аяттарда бир нече иреттен аталып өтөт. Иша көз байланган убакыт, тамырынын 13 сөз. Асил кеч сөзү 7 ирет. Алаул лайл түнкү учурлар сөз тизмеги 3 ирет. Гурубуш шамс күн баткан кез сөз тизмеги 2 ирет. Гасик коюу караңгылык сөзү 1 ирет. Хина тумсун кеч киргенде сөз тизмеги 1 ирет кездешип, булардын баарын кошкондо түндүн учурларынын сыпаттаган сөздөрдүн саны 28 болот. Муну 92 ирет кездешкен лайл сөзүнө кошуп санаганда жалпы 120 саны чыгат. Күндүзгү убакыттын да түнкү убакыттын да ушундай учурларга бөлүнүп, Кур'анда айтылышы көбүнчө намаз убакыттарын аныктап, түшүндүрүү максатында болгон. Ошентип күнүмдүк 5 маал парз намаздын убакыттарын билдирүү аркылуу ал намаздардын аталышы да окула турган убакыты менен айтылып калган. Бул дүйнө момундардын базары. Күндүз менен түн алардын соодага салган каражаттары, салих амалдары, соода товарлары. Соодада көздөгөн киреше бейиш, ал эми чыгаша тозок. Азирети Абу Бакыр. Өзгөчө баалуулукка ээ убакыттар. Жума аптанын өлчөмү, Рамазан жылдын өлчөмү, ажылык жашоонун өлчөмү. Адам атанын жерге түшүүсү менен башталган адамзат тарыхынын алгачкы кездериндеги кишилердин 1000 жылдап өмүр сүргөнүн билебиз. Эң биринчи адамдын пайгамбарлыгы менен жаратуучуга кулчулукту баштап кеткен ошол жарандардын миңдеген жылдар бою ибадат жасап, көптөгөн соопко жетүүгө мүмкүндүктөрү болгон.
Ал эми кийинки убактарда адам баласынын өмүр сүрүү узактыгы алда кайда кыскарганын көрүүдөбүз. Эң соңку пайгамбар Азирети Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам убагында дагы кишилердин өмүр жашы эң узак дегенде 100 жылдан айланасында болорун. Ушундай ойлогон Алланын элчиси мурунку үммөттөр менен салыштырганда өз үммөтүнүн кулчулук кылуу убактысы да азыраак болорун, ушундан улам тапкан сооптору да кем болорун ойлоп, ошону камын жеген. Сүйүктүү элчисинин санаасы менен тилегин байкаган жараткан акырзамат үммөтүнө аз убакыттын ичинде көп соопко ээ боло тургандай мүмкүндүктөрдү берген. Кадыр түн 1000 айдан да артык деген кадыр сөзүнүн аяты ушуну сүйүнчүлөп, ушундай касиеттүү түрдө кулчулук жасоо аркылуу 83 жыл 4 айлык ибадаттын соонуна жете аларыбызды кабарлаган. Акыркы үммөт болгонубуз менен ошол эле маалда өзгөчө үммөт кылып, Алла Таала бизге кадыр түн менен кошо башка дагы касиеттүү түндөр менен күндөрдү тартуулап, ушундай өнүккөн заманга жеткирип, буга чейин эч бир убакта болбогон мүмкүндүктөрдү тартуу кылган. Ушундай убакыттардын бардыгы биз үчүн кыска убакытта көбүрөөк сооп жыйнап үлгүрүүгө, дубаларыбыздын кабыл болушуна оң таасирин тийгизе турган мүмкүндүктөр. Куран аяттары менен хадистерде бир убакыттын башка убакытка караганда артыкчылыгы бар экени айтылат. Ушул аркылуу кишилер өмүр аттуу казыналарын эң пайдалуу жол менен колдонууга жана убакыт жаатынан көп нерсени баамдоого чакырылат. Кээ бир айлар менен кээ бир түндөр, ошондой эле кээ бир сааттар башка убакыттарга караганда өзгөчө болот. Аз убакытта көбүрөөк пайда таап, өмүрдү дагы жемиштүү кылуу үчүн ошол баалуу убакыттарга мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу керек. Убакыттын баалуулугу жылдын кээ бир айлар менен күндөрүнүн жана күндүн кай бир убакыттарынын өзгөчөлүктөрү. Адам баласы жашоонун баркын билүүсү үчүн ар бир күнүн бирдей өткөрбөшү керек. Исламда кээ бир айлар менен кээ бир күндөргө, ошондой эле кээ бир сааттарга башка убакыттарга караганда өзгөчөлүк берилген. Ал эми бул ошол убакыттардын башкаларга караганда даражасы жагынан айырмачылыгы бар экенин аң сезимибизге сиңирүүбүзгө байланыштуу. Мына ушундай ишеним менен түшүнүктүн калыптануусуна Кураны Карим менен хадистерде айтылгандай көңүл бөлүнгөнүн көрө алабыз. Кураны Каримде Алла Таала жылдын ар бир күнүн, күндүн ар бир саатын бирдей кылбаганы, алардын кайбиринин кадыры башкалардан жогору экени айтылган. Бул кабарлар кээде так, даана айтылса, кээ бир жерде купуя билдирилген. Кээ бир жерлерде болсо, ошол убакыттарга шарт кылынып көңүлүбүздү бурат. Курандагы убакытка байланыштуу купуя айтылган жагдайлар хадистер аркылуу ачыкка чыгарылган. Бул тууралуу темабызга дал келе турган мисалдардын бири Фажр сүрөсү. Бул сүрөдөн анык айтылгандын да, купуя туюлганын да, ант берүү менен баса көрсөтүлгөнүн да көрүүгө болот. Сүрөнүн алгачкы аяттарында мындай: таң шооласына ант жана мубарак 10 түнгө ант, жупка жана такка ант, аягына чыгып бараткан түнгө ант. Мына ушундай анттарда акыл ээлери үчүн эң сонун кабарлар бар эмеспи? Бир күндүн таңкы маалын билдирген Фажр сүрөсүнүн мааниси белгилүү. Ал эми андан ары шерт кылынган купуя маанидеги аяттарды Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай түшүндүрөт. 10 түн дегени Зулхидж айынын алгачкы 10 түнү, жуп дегени Курман айт, так дегени Арапа күнү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Буруч сүрөсүндөгү Алла Тааланын ант берген убактынын белгилүү бир күндөр экенин атап өткөн. Ал Яумал Машхут Арапа күнү, Аш-Шахид Жума күнү. Убакыт тууралуу дагы бир анык айтылган кабар Кадыр сүрөсүндө кездешет. Ал сүрөдө Кадыр түндүн 1000 айдан да артык экендиги баяндалат. Андай болсо, убакыттын ар бир күнү, ар бир сааты бирдей эмес. Кээ бир учурлардын кадыр баркы, касиети башкалардан алда канча алдыда турат. Аз убакытта көптөгөн пайдага жетип, сапаттуу өмүр сүрүү үчүн ушундай баалуу убакыттарды жемиштүү өткөзүүнү үйрөнүү зарыл. Куран менен хадисте макталып айтылган убакыттар ушул ары кадырлуу, ары касиеттүү учурлар. Куран тек гана кадыр түндүн же жыл ичиндеги саналуу күндөрдүн маанисине гана көңүл бурдуруп койбой, жалпы Рамазан айын да өзгөчө айтып кетет. Адамдарга туура жол көрсөтүүчү, акыйкат менен жалганды жаратуучу теңдешсиз жол башчы болгон Кураны Карим ошол айда түшкөнү баяндалат. Рамазандын башка айлардан артыкчылыгы менен үстөмдүгү хадистерде да көп айтылат. Хадис китептеринде кездешкен орозого байланыштуу темаларда ушул жагдайды байма-бай кездештирүүгө болот. О Алла, бизге Ражаб менен
Шабаанды берекелүү кыл жана биздин Рамазанга жеткиз. Пайгамбардын дуасы. Ошону менен бирге хадистерде 3 айлар деп аталып кеткен Ражаб, Шаабан, Рамазандын касиети, Рамазандан кийин келген Шаввал айынын 6 күнү, Зулхижанын алгачкы 10 күнү, анын ичиндеги Курман айт, Мухаррам айы жана андагы Ашура күнү адаттагы күндөр менен айлардын өзгөчөлөнүп көрсөтүлгөн. Бул убакыттарды колдон келишинче жемиштүү пайдалануу зарылдыгы кээ бир убакыттарда орозо кармоонун артыкчылыгы деп айтылат. Камари айларында ар айдын алгачкы күнү, Айямул бит жарык күндөр деп аталган 13-чү, 14-чү, 15-чи күндөрдү өзгөчөлөнүп, ал күндөрү орозо кармоо сүннөт деп саналат. Андан да нары өтүп жакшылап карай турган болсок, апта күндөрүндө маанилүүлүгүн көрүүгө болот. Аптанын бардык күнү бирдей даражада эмес. Кээ бир күндөр башкаларга караганда өзгөчө саналат. Асыресе, жума күнү эң кадырлуу күн. Дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармоо сүннөт жана башка күндөрү кармалган орозодон сообу артык. Ал эми бир күндүк убакытты карай турган болсок, соор убагы башка убакыттардан артыгыраак. Маанилүү убакыттардын так айтылбоосу. Убакыттын жемиштүү пайдалануу зарылдыгын толук түшүнүп, иш жүзүнө ашыра алган жарандын андан нары шыктандыруу үчүн жана ошол убакыт тууралуу сергек акыл жүгүртүүбүз үчүн динибиз касиети менен маанилүүлүгү жогору экенин билдирген күндөр менен убакыттарды белгилүү бир чектөөлөр менен билдирген эмес. Тагыраак айтканда, ошол өтө баалуу мезгилдердин убакыттын жашырып койгон. Мисалы, 1000 айдан да кадырлуу экени айтылган кадыр түн жылдын кайсы түнүнө бап келери так айтылган эмес. Рамазандын акыркы 10 күнүндө болушу мүмкүн экендиги гана билдирилген. Анткени менен шарий далилдердин ар кылдуулугунан улам аалымдардын да бул тууралуу ар түрдүү көз караштары кездешет. Мындай белгисиз болгондор бир гана кадыр түн эмес. Жумада 1 саат бар. Мусулмандын кимиси ошол саат ичинде намаз окуп, Алладан муктаждыгын сурай турган болсо, Аллага сураганын милдеттүү түрдө берет деген хадисте айтылган убакыт дагы так белгиленген эмес. Саат десе азыркы эл 60 мүнөттү түшүнөт. Ал эми хадисте айтылган саат сөзү аз убакыт дегенин түшүнүктүү билдирет. Ушул убакыт аз болгондуктан аны туура жана жемиштүү пайдаланыш керек. Дүйнө тиричилиги үчүн өткөн күндөр менен жылдар ушул аз гана саатка арзыбайт. Анткени Алла Таала пенденин ушул убакытта жасаган дуасы менен ибадатын кабыл алары жана тилеген тилеги менен сураган муктаждыктарын берери айтылууда. Аалымдар бул убакытка байланыштуу көптөгөн жоромолдорду айткан. Бир хадисте ошол саат менен жума күнүнүн ичинде деп айтылса, башка хадисте имам минбарга чыгып кутба окуган убакыттан баштап жума намазын окуп бүткөнгө чейин деп айтылат. Үчүнчүсүндө намазга такбир айтылгандан баштап намазды окуп бүткөнгө чейин десе, төртүнчүсүндө дигер убагынан баштап күн батканга чейин деп айтылат. Кыскасы, ар биринде ар башка маалымат берилген. Бул убакыттардын так белгисиз болушунун максаты ошол убакыттарга шай келүү үчүн толук 1 ай же 1 күн бою аракет кылып, көбүрөөк ибадат жасоого момундарды шыктандыруу. Ошол убакыттарды билбегенден кийин аны табуу үчүн мусулман пенде Рамазанда 1 ай бою жана жумада 1 күн бою ибадаттын куштарлана аткарат. Эгер Алла Таала кадыр түн менен жума күндөгү саатын анык кылып айтып койсо, пенделер ошол убакытта гана ибадат кылып, калган убакытка кайдыгер карап отура берет эле. Анткени менен мусулманчылыктын максаты бул эмес. Бир кылкалыктан кутулуу. Жылдын айларга, айдын апталарга, күндүн парыз намаз убактыларына бөлүнүүсү кишинин акыл эсинде убакыт түшүнүгүн калыптандыруу үчүн жетиштүүбү деген суроо туулушу мүмкүн. Бул суроого ишенимдүү түрдө ооба деп жооп берүү мүмкүн эместир. Себеби Абайдын пендеде бир иш бар, тажоо дегениндей, адам баласы бир канча убакыттан соң бир кылка жашоого үйрөнүп, ал тургай тажап, кайдыгерликке түшүүсү мүмкүн. Ошондуктан башка мүмкүндүктөрдү пайдаланып, мындай жагдайдын алдын алуу зарыл. Динибиз муну ар түрдүү жолдор менен жыл, ай, апта жана күн ичинде белгиленген башка ибадаттар аркылуу жүзөгө ашырууда. Нафил ибадаттардын саңкырлуу болушунун бири ушуга тиешелүү. Аптасына 1 рет окулган жума намазы, намаздын алдында угулган кутбалар, айт кутбалары, 3 айдын өзгөчөлүктөрү,
Bir ай бою үзгүлтүксүз кармалган Рамадан орозосу, ар бир айдын ортосунда дүйшөмбү менен бейшемби күндөрү кармалуусу сүннөт болгон орозолор менен бирге ай менен күн туулганда, кургакчылык, жут жана башка дагы кыйынчылыктар туулганда окула турган намаздар, ушунун баары момунга эскертүү, анын бир кылкалыктан куткарып, убакыт тууралуу түшүнүгү менен жоопкерчилигинин туура болуусу үчүн жасалган мүмкүнчүлүктөр. Такыба момун бул мүмкүнчүлүктөрдүн ар бирин напсисин эсепке тартып, ыйманын чыңдап, бир чыйралып алуу үчүн пайдаланат. Ошондуктан айланабызда көптөгөн адамдардын касиеттүү айлар менен күндөрдүн себебинен кайдыгерликтен алыстап, тообосуна келгенин, ыйманга, исламдын туура жолуна кайрылып, жашоосун өзгөрткөнүн көрө алабыз. Асыресе, мында Рамазан айынын орду өзгөчө. Ыйык күндөр менен түндөр. Жума күнү. Аптанын эң кадырлуу күнү. Кур'аны Каримдин буйругу боюнча аптада бир рет окулуусу парыз болгон намаз ушул күнгө туш келет. Ошону менен катар көптөгөн хадистерде жума күнүнүн өзгөчөлүгү оозго алынып, мактоолор менен айтылат. Эмесе бул тууралуу Алла элчисинин бир канча хадистерин мисал келтире кетсек. Ырасында жума күнү күндөрдүн төрөсү жана Алла Тааланын назарында эң улугу. Жума күнү Алла Таала үчүн орозо айт менен курман айттан улуураак. Жуманын 5 касиети бар. Жума күнү Аллах Таала Адамды алейхиссаламды жаратты. Ушул күнү Адам алейхиссаламды бейишке киргизди. Ушул күнү Адам алейхиссалам жерге түшүрүлдү. Ушул күнү Адам алейхиссалам кайтыш болду. Эми кыямат дагы жума күнү болот. Ошондуктан периштелер, асман, жер, аба, тоо, суулар бардыгы жума күндөн коркот. Жума күн чыккан күндөрдүн эң жакшысы. Жумада 1 саат бар. Мусулмандардан кимде-ким ошол саатта намаз окуп, Алладан арамдан башканы тилесе, кандай муктаждыгы болбосун суранса, Алла ага берет. Кандай жамандыктан сактоосун кааласа, Алла аны ошол жамандыктан сактайт. Ибн Мажа. Жуманын мааниси менен кадыр баркы жөнүндө айтылган мындай хадистер көп кездешет. Бир канча хадис китептеринде Китабул Жума аттуу бөлүмдөр бар. Жума тууралуу көптөгөн хадистерде бул күн момундардын майрамы экени айтылат. Ошондуктан бул күнү гусул алып тазалануу, жыпар-жыттуу атырларды себинүү, эң жакшы кийинүү, жаңы алган кийимин атайын кийүү, ак түстүү кийинүүгө аракет кылуу зарыл экени айтылган. Жума күнү орозо тутуу жакшы көрүлгөн эмес. Айт күндөрү. Алла Таала мусулмандар үчүн майрам кылып берген 2 айт бар. Бул күндөр майрам болушу менен бирге жакшылык менен сооптуу амалдарды жасоого арналган баалуу убакыттар. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт: Алла үчүн күндөрдүн ичиндеги эң абзели курман айттын 1 жана 2 күнү. Ошону менен бирге бул айт күндөрдүн түндөрүн касиеттүүлүгүн дагы атайын өзгөчөлөнтүп айтып кеткен төмөндөгүдөй хадис бар. 5 түн бар. Ал түндөрдө окулган дубалар кайра кайтарылбайт. Тагыраак айтканда кабыл болот. Алар Ражаб айынын алгачкы жумаасынын түнү, Шаабаданын 15 түнү, Жуманын түнү, Рамазан айынын түнү, Курман айттын түнү. Мусулмандар айт күндөрүнө чоң маани берет. Анткени бул күндөр күнөөлөр кечирилген, биримдик менен ынтымак сезими курчуган, кубаныч менен шаттыкка бөлөнүүчү күндөр. Мухаррам айы жана Ашура күнү. Ислам жыл сынагы боюнча алгачкы ай, Мухаррам айы. Жаңы жыл ушул ай менен башталат. Мухаррам айы Кур'аны Каримде урматталган 4 айдын бирөөсү. Бир хадисте мындай деп айтылат: Рамазандан кийинки эң кадырлуу орозо Мухаррам айында тутулган орозо болуп саналат. Жаңы айда жалгасын, эски айда колдосун. Макал. Мухаррам айынын 10 күнү Ашура күнү деп аталат. Алла Таала көп дуаларды Ашура күнү кабыл алган. Азирети Адамдын тообосун кабыл болушу, Азирети Нухтун топон суудан кутулуусу, Азирети Жунустун балыктын ичинен чыгуусу, Азирети Ибрахимдин отко күйбөөсү, Азирети Ыдрыстын тирүүлөй көккө көтөрүлүүсү, Азирети Жусуптун кудуктан чыгуусу, Азирети Аюптун оорудан сакаюусу, Азирети Мусанын Кызыл деңизден өтүүсү, Азирети Исанын туулушу жана өлүмдөн кутулуп тирүүлөй көккө көтөрүлүүсү Ашура күнү болгон. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушул Ашура күнүнүн өзгөчөлүгүн эскертип, орозо тутууну буйрук кылган.
жана көптөгөн дубалар кабыл болуп, күнөөлөр кечирилген күн экенин айтып өткөн. Мөөлүт адамзатты караңгылыктан куткаруу үчүн жиберилген акыркы пайгамбар биздин пайгамбарыбыз Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 571 жылы Рабул Аввал айынын 12 түнү туулган. Бул касиеттүү түн мөөлүт түнү деп аталат. Мөөлүт туулган убакыт дегенди билдирет. Ал саллаллаху алейхи вассалам жарык дүйнөгө келген учурда туш тарапты наадандык, зулумдук менен арсыздык каптап, Аллага деген ишеним унутулуп, адамзат коркунуч менен караңгылыкка малынып, жашоого болбой тургандай даражага жеткен. Пайгамбарыбыз бул дүйнөгө келиши менен аалам жарык нурга бөлөнүп, элдин жүрөгүнө Аллага деген ишеним уялады. Теңдик, адилеттик жана боорукердик пайда болду. Аллага ишенген элдер чыныгы мааниде кубанычка жетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү адамзаттын караңгылыктан кутулуусу үчүн өтө кайрылуу жана берекелүү башталыш болду. Пайгамбарыбыздын туулган күнүндө айтылган мөөлүт ырларын сый-урмат менен угуу, анын касиетине, рухуна салават айтуу, элибиздин пайгамбарга деген чексиз сүйүүсү менен терең урматын билдирет. Рагаиб түнү руханий жактан алганда Ражаб, Шаабан, Рамазан айлары башка айларга салыштырмалуу бир кыйла жогору, берекелүү айлар болуп саналат. Ражаб айы келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп дуба кылган: "О Алла, Ражаб менен Шаабан айларын бизге маариф кылып, Рамазан айына аман-эсен жеткире көр." Ражаб айынын алгачкы жума түнү Рагаиб түнү деп аталат. Бул түн Алла Тааланын мээрими түшкөн, кечирим бере турган жана дубаларды кабыл ала турган түнү. Жогоруда айтылган 5 түн тууралуу айтылган хадисте дагы ушул түн өзгөчөлөнүп айтылат. Бул түнү Алла элчисинин кээ бир берекетке ээ болуп, шүгүр кылып, намаз окуганы тууралуу кабарлар бар. Мираж түнү Алланын чакыруусу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир түнү Меккедеги Харам мечитинен Кудустагы Акса мечитине сапар тартып, ал жерден Жабраил менен бирге көккө көтөрүлүп, Сидратул Мунтаха деп аталган жерге чейин жеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерден нары карай өзү барып, эч кандай ортомчусуз жана биз акыл эсибиз менен кабыл ала албай турган абалда Алла менен жолугуп маектешкен. Бул касиеттүү сапардын Меккеден Кудуска чейинки бөлүгү Исра, Кудустан башталган калган бөлүгү Мираж деп аталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 убакыт намазды үммөтүнө Мираждын белеги катары алып келген. Мираж окуясы пайгамбарыбыздын эң улуу мужизаларынын бири. Хижраттан 1,5 жыл мурун Ражаб айынын 27 түнүндө жүзөгө ашкан. Бул түн ушундай өзгөчө тарыхы менен касиеттүү деп саналат. Бул түндү кулчулук менен өткөрүп, эртеси күнү орозо туткан сооптуу иш болуп саналат. Бараат түнү Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ражаб менен Рамазандын арасын байкоосуз өткөрүп албообузду эскертип, өзү көбүнчө орозо кармап өткөзгөн Шабаан айынын 15 түнү Бараат түнү деп аталат. Кыргыздан күнөө менен жазадан, карыздан кутулуу деген мааниге келген Бараат күнөөлөрдөн кутулуу, тазаруу түнү. Бул түн Алланын өзүнүн кечирим сураган момундарды кечирип, күнөөдөн арылтуу түнү. Бул түнү уктабай Алла Тааладан кечирим сурообузду каалаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Шаабан айынын 15 түнү болгондо тек гана ибадат менен өткөрүңүздөр. Күндүзү орозо кармагыла. Анткени Алла Таала ошол түнү күн чыкканга чейин ааламга мээримин төгүп мындай дейт: Кечиримимди каалаган киши барбы? Кечирейин. Рызкы сураган киши барбы? Берейин. Дартка чалдыккандар барбы? Шыпаа берейин. Дагы ким эмне тилесе берем. Болбосо жаратканыбыздын сүйүнчү кабарына кулак салып, берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калышыбыз керек. Бул түнү адамдын 1 жылдык рызкысы, бай же кедей болору, өйдө же төмөн болору, өмүрүнүн узактыгы же ажалынын келери тууралуу кабарларды Алланын буйругу менен периштелердин дайындары айтылган. Бараат түнүнүн өзгөчөлүктөрүнүн бири ошол күнү кыбланын Кудус мечитинен Каабага бурулуусу. Бул түнү жакшылык намазы окулат. Кадыр түн Рамазан айынын 27 түнү Кадыр түн деп аталат. Адамдарга бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуунун жолун көрсөткөн динибиздин касиеттүү китеби Курани Карим пайгамбарыбызга Рамазан айындагы Кадыр түндө түшө баштаган. Кадыр түндө Азирети Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык милдети берилип, ислам таңы ошол түнү аткан.
Мына ушундай маанилүү окуялар кадыр түндү нурга бөлөп, касиетин арттырган. Кадыр түндүн 1000 айдан да кайрымдуу экендиги Кур'аны Каримде ачык айтылган. Кимде-ким артыкчылыгына ишенип, сыйын Алладан күтүп, кадыр түнү ибадат менен өткөрсө, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Хадис. Кадыр түн момундарга Алла Тааланын берген чексиз мээримдүүлүк белгиси менен улуу сыйлыгы. Бул түндү Алла ыраазычылыгы үчүн намаз окуп, Кур'ан окуп, дуба кылып, ибадат менен өткөрүшүбүз керек. Азирети Айша разиаллаху анху бир күнү пайгамбарыбыздан: "О Алланын элчиси, кадыр түндө кандай дуба кылайын?" деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: "Раббим, сен өтө кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени да кечире көр деп дуба кыл" деп жооп кайтарды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн бул дубаны биз дагы кадыр түнү Алладан тилейли. Касиеттүү түндөрү намаз окуу, Кур'ан окуу, пайгамбарга салават айтуу, күнөөлөрүбүзгө кечирим тилөө, дүйнө жана акыретке байланыштуу тилектерибиз менен дуба кылып, колубуздан келишинче кайрымдуулук иш-чараларын жасап, жакырларды кубантуу сыяктуу жакшы иштер менен өткөрүүбүз зарыл. Арапа жана Таурия күндөрү. Курман-айттан бир күн мурунку күн Арафа күнү, ал эми алдындагы түн Таурия күнү деп аталат. Ажылык кылгандардан башкалар үчүн Таурия жана Арапа күнү орозо кармоо жакшы көрүнгөн амал болуп саналат. Негизи эле Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнү толугу менен орозо тутуп өткөрчү болгон. Арапа күнү багымдат намазынан баштап, Курман-айттын 4-күнүнүн дигер намазына чейинки 23 намазда эркек аял дебей бардык момундар парз намаздардан кийин салам берген соң важип болгон ташрик такбирин Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахи хамд деп айтуусу керек. Арапа күнү ажылык жасоочулар Арафатта туруп дуба кылгандыктан, андан сырткары бардык момундар үчүн дагы кылган дубалары кабыл болчу өзгөчө күн болуп саналат. Бир хадисте Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушул тууралуу айтып, дубанын кадырлуусу Арапа күнү жасалган дуба деген. Ошондой эле кечирим тилеген кишилердин кечиримге жетип, азаптан куткарыла турган күнү катары да саналат. Арапа күнү тозоктон ушунча көп кул кутулат дейсиң, мындан башка күндөрдө мынча кул кутула албайт. Биз аны Куранды кадыр түнү түшүрдүк. Кадыр түнү эмне экенин билесиңби? Алла билдирбесе кайдан билесиң? Кадыр түн 1000 айдан артык. Ал түнү периштелер менен рух Роббинин уруксаты менен ар түрдүү иштерди аткаруу үчүн топ-тобу менен түшкөн. Асыресе риясыз кулчулук менен өткөргөндөр үчүн ал түн таң агарып атканга чейин мээрим менен амандыктын түнү болмок. Кадир сүрөсү